Barыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышыбызды Кыргызстандын тарыхына жана искусствосуна арнайбыз. Сиздер менен мен Ажамал Амангелди жана түстүү тасма берүүсү. Тентек тобу Кыргызстандын тарыхы жөнүндө анимациондук видеолорду даярдаган. Биз алар менен мурунку чыгарылышыбызда бөлүшкөнбүз. Ал эми бүгүн талас салгылашуусу жөнүндө. Илгертен эле көчмөндөр дүйнөсүнүн борбордук аймагы болгон Тянь-Шань өзүнүн стратегиялык жерди ээлеп турганы менен көчмөндөр элдерди кызыктырып келген. Байыркы замандан бери асман тиреген тоолордун этегинде сактар, усундар жана башка элдер жашап өз мамлекеттерин түзүшкөн. 8-9 кылымдарда Тянь-Шань жана анын тегерегиндеги аймактар этносаясий жана миграциялык процесстердин борборунда болгон. Ошондуктан бул жерлерде Түргөш, Карлук, Караханит түрктөрү, Кара Кытай, Кыргыз жана монголдор сыяктуу көчмөндөр өздөрүнүн мамлекеттерин түзүшкөн. 709-711 жылдары Энисайлык кыргыздар чыгыш түрк каганаты менен согушуп жаткан учурда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында кыргыз элинин түптөлүшүнө зор таасирин тийгизген маанилүү окуялар болуп өткөн. Мындан 1250 жыл мурун, 751 жылы Талас өрөөнүндөгү Талас дарыясында Араб менен Кытайдын сан жеткис аскерлери беттешет. Бул атактуу Талас салгылашуусу тууралуу дүйнө тарыхы боюнча окуу куралдарында кеңири жазылган. Бул салгылашуу эмнеси менен өзгөчөлөнөт? 4 күн бою эки тараптын сан жеткис колу Талас дарыясынын жээгинде ким биринчи кол салат деп күтүп турушту. Ушул аймакта Карлук уруулары жашаган. Алар ал жерде түрк каганаты кыйрагандан жана бийлиги алсырагандан кийин бийлик жүргүзүп жаткан. Алар эң башында Кытай тарапта болууга мажбур болушкан. 4 күндүн ичинде Карлуктар арабтар менен келишим түзүшүп, акыркы күнү кытайларга арт жактан чабуул коюшат. Жеңишке шыктанган арабтар дарыяны кечип өтүшүп, Кытай армиясынын таш талканын чыгарат. Жана араб жазуулар боюнча 100 000 деген жоокер өлтүрүлүп, 20 000ден ашууну колго түшөт. Кытай жазуулар боюнча кытайлар 30 000 жоокер менен согушка чыгышкан. Чындык көбүнчө ортолордо болот. Бул салгылашуу башка салгылашуулардай көрүнүшү мүмкүн. Бири жеңишке жетсе, экинчиси утулду. Бирок бул салгылашуу саясий тарыхый багыттан алганда бардык Орто Азия жана Кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге ээ болгон. Кытайлар Талас дарыясында жеңилгенден кийин 1000 жылдан ашык Орто Азияга алардын буту баскан эмес. Бул жагдай ислам дининин жайылышынын негизги шарттарынын бири болгон. Ушул эле шарттарда көчмөн элдер өздөрүнүн маданиятын сактап кала алган. Андан ары көчмөндөр дүйнөсүндө отурукташкан биринчи көчмөндөрдүн Караханит ислам мамлекети пайда болот. Кара байыркы кыргыз тилинде күчтүү, бекем дегенди билдирет. Бул 940 жылдары болгон нерсе. Караханит мамлекетинин аймагы азыркы түштүк Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Батыш Кытай жана Тажикстанда жайгашкан болчу. Борбору Баласагын азыркы Токмок шаарында жайгашкан. Кийинчерээк Өзгөн жана Самарканд шаарлары болгон. Бул ислам дини расмий дин болгон алгачкы түрк тилдүү мамлекет эле. Калктын бир бөлүгү отурукташып жашай баштаганы көчмөн дүйнөсүнө Аль-Фараби, Махмуд Кашгари Барскани жана Жусуп Баласагын сыяктуу алгачкы окумуштууларды берди. Жусуп Баласагындын сүрөтүн 1000 сомдун башкы бетинде көрсө болот. Тарыхта Боз үй айрым көчмөн элдердин байыртан урунуп келе жаткан турак жайы. Ал эми жакында Бишкекте куттуу Боз үй мультимедиалык көргөзмөсү өттү. Алтынай Осмоева дизайн жана заманбап искусство аркылуу кыргыз боз үйүнүн мааниси жөнүндө айтып берет.
Байтиев атындагы музей искусство жана тарыхты бириктирген ыйык жер. Дал ушул жерде бүгүн Алтынай Осмоеванын «Куттуу бозуй» аттуу көргөзмөсү өтүп жатат. Алтынай Осмоева, мен сүрөтчү болом, Кыргызстанда төрөлгөм. Атам Тоңдон болот, Сүкөл районунан, апам Кеминден болот. Өзүм кутчумун, кутчунун кызы. Ушул көргөзмөнүн аты «Куттуу бозуй». Көргөзмөнү апаларыма арнадым. Анткени кичинекей чагымдан бери мени чоң тайнем чоңойткон, анан тайнем, чоң энем, анан апамдарым көп да. Ошондуктан мен ошол бозуй үй дегенде мен апаларымды эстейм. Ошондуктан бозуй жөнүндө ушундай куттуу бозуй, Кыргызстанга кут келип, биз өнүгүп, өсүп, мындай кыргыз элим өнүгүп, чоңоюп, мындай эметип кетсин деп ошондой ниетим менен жазадым. И вот бозуйга арнадым да. Бозуйдун философиясы абдан чоң. Анткени бозуйдун ичине киргенде биз мындай киребиз да, астыга түшүпчү. Анткени үй ал абдан ыйык нерсе болот. Ошондуктан ушул энени жасагам, эненин образын дай. Ар бир кийим 2D'де турат да. Так бозуйдун өзү. Анткени мисалы, сен бияктан көрсөтүп берейин. Мисалы, бул ук, бул кереге, бул ук менен кереге, анан кийгизип атып, мындай бозуйдөй болуп калат да, апа-бакай турдукту кийгизип. Мисалы, бул ар бир нерсеси мындай ачылат да. Көрдүңүзбү? Анан бозуйдөй тетеги керегелердин мындай абдан окшош да, архитектоникасы, формасы. Анан ар кандай кийгизсе болот, ар дайым ар башкача болуп калат да. Биринчиден мен ошол 2008-жылы абдан бир мыкты университетке окууга өткөм. Аты Central Saint Martins деген эң биринчи дизайн боюнча, ошол кийим боюнча өткөмүн да, дизайнер болуп. Ошол жакка барганымда биринчи жылы биз проект жасаганбыз да, мындай экзамендей катары. Анан ошол Великобританияда окуп мен ким экенимди, Кыргызстанды көп киши билбей турган ошол жерде, анан досторума дагы, ошол мугалимдериме дагы мен каяктан экендигимди көрсөтөйүн деп, ошол эң биринчи бозуйдөн вдохновение алган бир костюм жасаганмын да. Ошол уже 9-10 жылдай болуп кетти. Эң биринчи идеямдан. Анан ушул Кыргызстанга 2014-жылы келгем. Ошондон бери мындай абдан ниеттенгем да, ошол бир чоң выставка жасап, бозуйга арнап, ошол анткени мен көп жылдан бери ошол чет мамлекетке жашап калып, ар кандай мектептерде окуп туруп, Кыргызстанга келгенде өзүмдүн маданиятымды жаңы көз менен көргөмүн да. Ошол биздин элибиз кандай экен, кыргыз элибиз ушунчалык калкыбыз акылдуу. Анткени апам чоңойткондо дайыма айтчу да, ошол макал лакаптар менен мени өстүргөн. Анан бар болгондо көппөй, жок болгондо чөкпөй деп мындай көп акылдарды айтып берген да апамдар. Ошондуктан мен ошол бозуй жөнүндө ошол идеямды уже 9-10 жылдан бери алып келип, азыр ошол болуп калды эми.
Искусство бул эң мен үчүн бийик бир нерсе. Анткени ошол чыгармачылык эң кандай мындай махабатты, рахаттанып жазайм. Чыгармачылыкка кирип кеткенде эчтеке тиги убакытта дагы унутасың. Тамакты дагы жебей калам, мисалы мен мындай кирип кетсемчи, анан ишенем ар бир кишинин бир өзүнүн аягындай мындай иши болуш керек да, кызыккан иши. Ошол бирдемкени кызыгып жасап эметсе эң бактылуу адам деп эсептейм. Мен өзүмдүн чыгармачылыгым бар экениме абдан сыймыктанам, бактылуу сезем өзүмдү. Кыргыздын тарыхын жана маданиятын көрсөткөн, ички өзгөчө сезимдерди жараткан ушундай көргөзмө Бишкекте гана эмес, Кыргызстандын ар кайсы региондоруна өтөт. Ал эми кийинки видеодо сиздерге заманбап боз үйдө жашаган саякатчы жубайлар жөнүндө кызыктуу видеону көрсөтөбүз. Боз үйдү жасоого эмне түрткү болду? Мен Портлендге жумушка орноштум. Бул жерге көчүп барууга биринчи түрткү болду. Бул жолу биз фургондо жашабай, адаттагыдан башкача нерсени жасоону чечтик. Жашоо мейкиндигин азайтууну кааладык жана кызыктуу дизайндарды жана адаттан тыш архитектураны издедик. Боз үй бизге туш келди. Көптөгөн боз үйлөр өтө жөнөкөй көрүнөт. Ошондуктан биз ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, заманбап боз үй жасоо үчүн пайдаландык. Боз үйдүн тегерек формасын эске алыш керек болгондуктан, жабдуу оңой болгон жок. Биз мейкиндиктин натыйжалуу пайдаланууну кааладык. Бөлмөлөрдү кантип туура жайгаштырууну ойлонуп көрдүк. Боз үй тийгүүгө бизге достор жардам беришти. Эч ким тажрыйбага ээ болбогондуктан, курулуш процессин өзүн жаса ойну деп атаса болот. Боз үй 2 катмар чагылдыргыч менен капталган. Ичинде дагы меш бар. Ошондуктан ичинде жылуу. Биз интерьерди нейтралдуу тон менен жасап, өсүмдүктөр менен жашыл түстү коштук. Боз үйдүн так ортосунда ванна бөлмөсү бар. Капталдарында эс алуу бөлмөсү, иш бөлмөсү жана ашкана. Уктоочу бөлмө 2-чи кабатта жайгашкан. Мага боз үйдүн жайгашкан жери абдан жагат. Жаратылыштын айланасында. Диванда коюлган телевизордун ордунда бизде эшиктер орнотулган. Биз куштарды жана жаратылышта болуп жаткан бардык нерселерди көрө алабыз. Ашкана кичинекей, бирок кандай керектүү нерселердин бардыгы бар. Жумуш бөлмөсүндө менин жеке тактайым жана китеп текчем бар. Уктоочу бөлмөдө жылдыздуу асман астында уктап, күндүн биринчи нурлары менен ойгонобуз. Боз үйгө жана аянчыга $40,000 эмеректерге $20-25,000 сарпталды. Салттуу боз үйдүн заманбап көрүнүшүн түзүү максатыбызга жете алдык деп ойлойм. Бул жерде 6 айга жакын убакыт жашадык. Боз үйдү сатып, кийинки сапарга чыгабыз деп ойлойм. Ошондой эле жашоо үчүн кызыктуу жерлерди издегенди улантабыз. Кимдир бирөө үчүн билим алуу жана карьера куруу абдан маанилүү. Кимдин бирөө бүгүнкү күн менен гана жашап келет. Ар бир адамдын өзүнүн идеологиясы бар. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында философиялык тема, жашоонун маңызы жөнүндө айтып беребиз. Бүгүнкү күндө адамдар кээде кайгыруу менен, кээде жингелип же какшыктап менен жашоомдун мааниси жок деп айтышат. Мунун 2 себеби бар. Биринчиси динге байланыштуу. Илгери жашоо жөнөкөй болгон. Кудайга сыйын. Маңыздын баары ушунда. Бирок бара-бара ишеним азайып кетти. Кудайды жоготуу менен бирге жашоонун мааниси да жок болуп калды. Заманбап илим отко май куюп турган экинчи фактор. Окумуштуулардын айтымында, жашоо химиялык элементтер менен газдардын өз ара аракеттенүүсүнөн пайда болгон.
Адам үчүн да, кээ бир амеба үчүн да жашоонун маңызы жөн гана аман калууда жана алардын гендеринин өтүшүндө. Албетте, ишеничтүү далил, бирок баары бир капалуу угулат. Жашоонун мааниси жөнүндө ой жүгүртүү өтө маанилүү иш экендигин белгилейбиз. Анткени жашоонун мааниси чындап эле чоң. Келечектеги жашообузду максималдуу мааниге ээ кылуу үчүн биз жасай турган өзгөчө кадамдар бар. Асмандагы жылдыздарда же кандайдыр бир ыйык китепте же ДНК чынжырда өзүндө жазылган эч кандай объективдүү маани жок. Адамдын жашоонун мааниси жок деген ойго эмне алып барат? Бул ар кандай бактысыздыктын түрлөрү. Мисалы, сиз мамиледесиз, бирок сүйүү чак өчүп калган. Мындан ары маанилүү нерсе жөнүндө сүйлөшпөйсүңөр, же сезимдериңер же идеяларыңар менен бөлүшпөйсүңөр. Анда бул мамиленин эмнеси керек? Же мисалы сиз бошсуз жана көптөгөн досторуңуз бар, бирок бардык сүйлөшүүлөрүңүз кандайдыр бир кызыксыз күнүмдүк керексиз сөз менен толтурулган. Же өзүңүздү жана каалоолоруңузду жана пландарыңызды түшүнүү үмүтүңүз менен университетке барып, лекцияларга катыштыңыздар. Китептерди окуу жана сабактарга катышуу бардык суроолоруңузга жарык чачат деп ойлогонсуз. Бирок лекция ачыдагыс кызыксыз жана эч кандай жардам бербейт. Кудай, мен эмне үчүн бул жердемин? Же башка мисал, сиз ири компанияда иштеп, атүгүл жакшы акча табасыз, бирок жумушуңуздун мааниси жоктой. Биринчиден, бирөөнүн жашоосуна кандайдыр бир деңгээлде таасир эткендигиңиз сезилбейт. Экинчиден, бул ишке чындыгында өзүңүздөн бир нерсе жумшай алам деп ойлобойсуз. Сиздин ордуңузда робот болсо деле эч нерсе өзгөрбөйт болчу. Ушул мисалдардын бардыгынан биз маани теориясын чыгарууга аракет кылсак болот. Баарлашуу, түшүнүү жана кызмат кылуу. Баарлашууну карап көрөлү. Адам табиятынан жалгыз жандык. Биз үчүн жашообуздагы эң маанилүү учурлар башка адамдар менен баарлашууда окшойт. Мисалы, жакындарыбыз менен өзүбүз жөнүндө эң жакын нерселерди бөлүшкөндө, же достук жалпы идеяларга негизделгенде, жана сиз үчүн маанилүү нерселерди бөлүшүү мүмкүнчүлүгүндө негизделген. Же саякаттап жүргөндө биз саякатчы менен сүйлөшүп, бардык лингвистикалык жана маданий тоскоолдуктардын жеңүүчүсү катары сезсек, өзүбүздү бактылуу сезебиз. Экинчиси, бул түшүнүү. Бул биз өзүбүздү курчап турган дүйнөнү түшүнүүгө жетишкенде канаттануу сезими. Биз ким болсок дагы, окумуштуу, экономист, акын же жөн гана психотерапиядан өтүп жатсак дагы, түшүнүксүз болгон нерселердин бардыгын иреттегенде ыраазы болобуз. Акыркысы, кызмат. Биз жасай ала турган эң маанилүү нерселердин бири адамдарга кызмат кылуу, азапты жеңилдетүү жолу менен же алардын бактысынан жаңы булактарын түзүү менен алардын жашоосун жакшыртууга аракет кылуу. Бул саламаттыкты сактоо адистери жана торт бышырган, ыр жазган же профессионалдуу бийчилер жасашат. Өзүмчүлдүк инсандын ажырагыс бөлүгү деп ойлоп көнүп калганбыз. Бирок биздин жашообуздагы эң укмуштуу окуялар эгоизмди жеңип, өзүбүздү башка адамдарга, планетага кызмат кылганда башталат. Андан тышкары кызмат андан да маанилүүрөөк болушу үчүн ал биздин жеке ниетибиз менен дал келиши керек. Ошондуктан жеке өзүңүзгө кызмат кылууга ылайыктуу жолду табуу үчүн өзүңүздү билүү абдан маанилүү. Ушундай идеялар менен куралданып, акыры жашоонун маңызын аныктай алабыз. Жашоонун мааниси баарлашуу, түшүнүү жана кызмат кылуу аркылуу адамдын гүлдөп өсүшүнө умтулуу. Ал эми оор темадан кийин эс алыш керек. Ошондуктан көңүлүңүздөрдү биздин ырга бурабыз. Сеньорита мало, то, что ты устала, притворяться тут не надо. Только началось, приведи себя в порядок. Будешь до конца со мной, по-любому ты попала. Алла, давай сейчас у бара пропустим пару планов и забудемся у края. Очень близко, близко, близко. Ты моя низкоплановая. Что же ты устала? Давай начнем сначала. Бомба, напротив меня танцуй.
вайб, слышь, это хайп, крайм, движ, флоу как Night Vision. Чем ближе, тем ниже, как видишь, моя пара была не пуста. Эй, слышь, мы здесь и нихуя не устали. Слева и справа родные, как обычно поднимем. Только сейчас, пока качаем головы над ними, не улетаем. И тут останемся простыми, братья, не протекаем. Не зря на меня своими косыми бомба напротив меня танцует. Напротив меня танцует. Бомба напротив меня танцует. Напротив меня танцует. А менің қызым сүйет манго, билейт самба. Беріліп қимылдаса жарат бар напавалго. И жанго, қорғотчу балаң еми барго. Жанымда досторымда баралар жарго. Егер жүрсөң біз менен, бізде дайым көңілгенен. Жетінші асман мен беріп, жеткізіп қойым ертең менен. Қорбоғын эми мен менен, чайқатшы сен денең менен. Бомба! Ушинтип биздин чыгарылышыбыз аяктады. Сиздерге чын ден соолук каалайбыз. Бизди калтырбай көрүңүздөр. Айжамал Амангелди, түстүү тасма берүүсү.